Мысалы, пайғамбардың Мадинаға келгенде ең эле биринчи мындай кылган иши бул мечит курган. Себеби мечитте 5 убакыт элдер намаз окуп, бири-бири менен саламдашып тургандар. Карайсыздар. Мисалы карасаңыздар 5 убакыт намазга келип турса, бирөө келбей калса, баланча жок, каякта экен, бүгүн Кәрим ага эмне бүгүн жок го, асырга келбеди го. Шама келип калса керек, каяка кетип турат деп туруп, бири-бирин мисалы жоктоп турат да баягы жерде. Бул 5 убакыт намаздын дагы мындай таасири мусулмандардын биримдиги экен. Андан кийин мисалы ошо сахабалардын арасында бирөөсү көзү көргөн эмес да. Мен намазга келбей эле койсом болобу? Мен ошо көзүм көрбөйт да деп сураганда пайгамбарыбыз жок, сен азанды угуп турасың, сен келгиниң деген да. Демек, ошо майып болсо дагы баягы элден бөлүнүп калбасын. Келип туруп элдер менен бирге, ошолор менен мамиле болуп туруп, ошо баягы жуурулушуп, камыр-жумур болуп жашасын деп туруп, аларды да 5 убакыт намазга келгиле деген да. Карасаңар, Кудайга шүкүр, мына биздин жамаатта билесиңер, жанакы эки келеске чейин жигитибиз бар эле, биздин жамааттагылар акча жыйнап, билесиңер, 4 жыл мурда машина алып бергенбиз. Билесиңер, Ошо азыр машинеси менен таксивайт этип, субханалла, карасаңар, үй бүлөсүн багып жүрөт. Иншалла ошол жерде кимдир салып кошкон болсоңуздар, баарыңыздарга соп кетип атат. Дөңгөлөк ар бир чимирилген сайын сиздерге соп кетип атат. Анткени ошо жамааттагылар ошого бир машина алып бергенге себепчи болду. Себеби жанакы келеске алып беребиз дегенбиз да. Электрический келеске алып берели десек, бир аз акчам бар, мен машина эле алып алмакмын дегенни жамааттагылар акча топтоп машина алып берип койгонбуз ошогочу. Карабайсыздар. Орозодо болсо бир айтымбай келип туруп ошол жерде биздин хатимге катышты. Ал эмес ошо карекелерге 10 кишиге биз дагы ошо келип кетип атабыз, мечиттин жамаатыбыз, биз дагы бир күн ифтар уюштуруп берели деп, ифтар дагы кылып берди ошолор. Карасаңыздар, демек, бул мечитти ушунчалык жактырып калган да. Мечиттин жамааты дайыма такай келет. Эсиңдерде болсо, ошо бир квартирага чыгабыз, ошо ремонтко жардам бериле деп айткан болчу ошол балачы. Анан жамааттагылар акча жыйнап, эшик, жыгач алып бергенбиз. Кийин мечит баягы өрт чыгып күйүп кеткенден кийин тиги квартирадан кууп чыккан экен, тигилер келип устаз дейт. Молдеке дейт, ошо жанагы эшик, жыгач бугачтарды мечитке алып келип берели, мечитте муктаждык барбы дейт. Карасаңыздар. Бул жерде. Себеби бул жерде биздин жамаатыбыз, анткени биздин жамаатыбыз бир болуп калган да баягы жерде. Ушу иман мечитинде канча жылдан бери намаз окуп, ушул жамааттын көйгөйү анын дагы көйгөйү болуп калган да. Карасаң, ошо эшиктер уже бошоп калды, кайра чыгартырып койдук, мечитке алып келип берелиби? Же бир муктаж мечит болсо айтыңыз, ошол жака алып барып берели дегенни, Калсордо да бир мечитте муктаждык бар экен, ошол жака алып барып берди ошолор. Карасаңыздар, себеби Кудайдан корккон адамдар, анткени сиздердин таасириңиздер ошолчу. Сиздер ошолорго жардам кылдыңыздар, демек алардын мага пайдасы тийди, менин да аларга пайдам тийсин деген ошол сезимде алар жашап келатат туугандар.